Аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Otuz beş yıldan açtım ben mektepti bütkende. Men vinovatmın kırgız tilini bilbesem. Tora mende de günü var. Okuvadım ben. Rossiyada жүрдüm. Rossiyadan büttüm. Anan kıyın bolu kırgız tildi. Kırgızça okuganlar bardыңар şu masaleni көтөрүп атасыңар. Кыргыз тилине келгенде эле ушундай маселе жаратып атабыз да. Бул биринчи концепциясы колдоп берели деп. Эми кыргыз тили кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин андан сырткары жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Сону мыйзамды өлтүрдүңөр да саясатташтырыпчы. Сону мыйзамды. Эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбөгү мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилдүү элбиз. А орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Жогорку кеңештин депутатына талап бул туура эле. Эч ким каршы эмес. Каалаган тилинде сүйлөсүн. Мейли англисче, мейли орусча, мейли немисче. Бирок кыргыз тилди билиш керек да. Урматтуу Мелис мырза, сизге мындай суроо. Менин кесиптештерим талашып атат, чектөө барбы же жокпу депчи. Мага мындай кыргыз тилинде так айтып берсеңиз. Сиз сунуштаган 17 мыйзам баары тең чектөө же чектөө эмеспи? Мүмкүн эмес. Болбойт. Жок берейин. Бул жерде жаңы эч нерсе киргизилген эмес. Болгону гана 23-жылы өзүңүздөр кабыл алган мыйзамды толук кандуу ишке ашырууда шайкеш келтирүү максатында башка ошол 18 мыйзамга толуктуу өзгөртүү киргизүү гана болду. Долбоор. Рахмат, 72 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Каршы. Алып келиңиз. Макул 63, каршы 7. Катталды 72. Урматтуу депутат, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды.